Assalamu алейкум, менин атым Улан, терапевт врачмын. Ош шаарында жашайм, жеке клиникалардын биринде иштейм, бейтаптарды кабыл алам. Мындан сырткары жаткырып дагы карайм. Консультацияга жазылуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Бүгүн сиздерге кант диабети оорусу тууралуу маалымат берейин деп ниеттенип турам. Тагыраагы ушул инсулинотерапия боюнча инсулиндин качан алыш керек, же болбосо кимдерге инсулин жазышыбыз керек болот. Ушул боюнча демек айтып бермекчимин. Эгерде бейтап ушул кант диабети дартына чалдыккан болсо, дароо эле инсулин ага жазылбайт. Экинчи типтеги диабетте. Ал эми биринчи типтеги диабетке чалдыккан адам болсо, негизинен жаш балдарда болот, дароо эле инсулин жазылат. Бирок бул ошол кант диабетине чалдыккандардын 10%-на дагы жетпеген бөлүгүн түзөт. Калган 90% экинчи тип болуп эсептелинет жана экинчи тип негизинен 35-40 жаштан кийин ушул бейтаптарда ушундайча айтканда пайда болот. Жана ушул кант диабетине чалдыккандан тарта биринчи кезекте ушул врачтар анан ошол пациентке айтыла турган негизги нерсе бул диета, туура тамактануу. Жана бул процедура адамдын өмүрүнүн акырына чейин уланыш керек. Демек 30 жашында диабет болгон болсо, ал 90 жашка чейин жашайбы, 100 жашка чейин чыгабы, өмүрүнүн акырына чейин ар бир күнү диета кылып жашаш керек болот. Ошондо Кудайым буйрса, кант диабети анын ден соолугун начарлатпайт жана аны алып кетпейт о дүйнөгө. Ошон үчүн биринчи эле айтып кое турган нерсе ушул бейтаптарга сөзсүз түрдө диетаны карманыш керек болуп калат. Анан кант диабетинин диетасы андай деле бир коркунучтуу эмес. Гречка менен кефир ичип эле олтуруп кала турган эмес. Демек анча эле нерселер тыюу салынат. Биринчиден ашыкча майлуу нерсе жебеш керек. Айталы сары май, каймак, сливочный масло, чучук, ашыкча майлуу болуп даярдалган тамактар. Мындан сырткары демек тамактардын баарын жей бересиз. Эгерде сиздин кант диабетиңиз болсо дагы кошумча ушул таттуу азыктарды жебеш керек. Эмне таттуу болсо, жада калса балды дагы жебей турасыз. Жана камыр тамактарды колдон келишинче азыраак жегениңиз жакшы. Мындан ашык диетанын деле кереги болбойт. Ушуларды деле эске алып коесуздар. Анан дагы айтып кое турган нерсе, диабет симптом бербейт, эч нерсе деле болбойсуз. Ошон үчүн кош көңүл болуп койбоңуз. Кош көңүл болуп кое турган болсоңуз, оорунун осложнениясы сизге өтө начар кошумча ооруларды алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн ар дайым өзүңүздүн ушул каныңыздагы глюкозанын деңгээлин көзөмөлдөп, текшертип турушуңуз керек болуп калат. 1 ай, 2 айда бир жолу гликозированный гемоглобин деп аталган анализди тапшырып турасыз. Эми жана айтып өткөнүмдөй, диабет болгондун алгачкы жылдарында, балким өмүр бою деле бейтап таблетка менен жашашы мүмкүн. Бир таблетка жардам бере албай калса, 2 таблетка жазылат, максимум 3 таблеткага чейин кант диабетин дарылоого карата дарылар жазылат. Ушулар менен көп жылдар бою дарыланып жүрөт. Тилекке каршы айрым учурда инсулинге дагы өтүшкө туура келет. Эми инсулин жөнүндө айта турган болсом, чындыгында бул демек таблеткага караганда зыяны жок, абсолюттук түрдө. Жана бул ошол сиздин өзүңүздүн организмиңизден чыккан инсулинге өтө окшош. Өзүндөй болбосо дагы өтө жакын. Болгону дозаларын эле адаштырып колдоно албасаңыз болду. Ушуну эске аласыздар. Анан эми кимдерге инсулинди биз назначение кылабыз? Ошону айтып өтөлү. Эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо, сизге кандайдыр бир операция кылыш керек болсо, ошол операция башталып бүткөнгө чейин ошол учурларда гана ушул инсулин сайып туруу керек болуп калат. Башка учурда өзүңүздүн таблеткаңыз менен жүрө бересиз. Жана эгерде биз сизге сунуштаган дарылар
мындан сырткары диета, кыймыл аракетти көбөйтүү, ушундай нерселер демек сиздеги кандагы глюкозанын деңгээлин норма кыла албай калган болсо, демек сизге инсулин сунушташ керек болуп калат. Америкалык эндокринологиялык ассоциациянын ошол тыянагы боюнча, ошондой эле Европалык эндокринологиялык ассоциациянын тыянагы боюнча дагы демек инсулин качан сунушталат? Эгерде жана глюкозированный гемоглобин деп айтабыз го, кандагы глюкозанын деңгээлин так аныктап бере турган ушул анализдин жыйынтыгы 6,5% ашыкча болсо, дары дармектер ичилип жатат, диета кылынып жатат, бирок баары бир кандагы глюкозанын деңгээли 7 же андан көп болуп жатса, 6,5 ашып дарыланууга карабай, ошондо инсулин саюу керек болуп калат. Андан сырткары бизде ушул СНГ өлкөлөрүндө деп коелу, ошол катары бизде дагы демек инсулин качан сайылат? Инсулин кандагы глюкозанын деңгээли ошол гликозированный гемоглобин 8ден ашык болсо, 8 же андан ашык чыга турган болсо, дароо инсулинге өтүш керек болуп калат тилекке каршы. Анткени албетте көпчүлүк адамдар 9, 10 жада калса 15-20 сахар менен деле жашап жүрүшөт. Бирок мен эскертип коюшум керек, кандагы глюкозанын деңгээли канчалык көп болсо, сиздин өмүрүңүз ошончолук коркунуч астында калат. Анткени ошол сахар иштен жей берет да адамды, сездирбей. Андыктан эгерде таблеткалардын күчү жетпей калса, диетанын күчү жетпей калса, анда ойлоно турбай эле инсулинге өтүп алышыңыз керек болуп калат. Себеби биздин максат ошол 6,5-7ге ушул сахарды алып келүү болуш керек да. Ушул деңгээлде жүрсө сахар, анда сизде баардыгы сонун болот. Бирок 8 деп кое берели, 8 же андан ашык болуп жатса, эмне кылганыңызга карабай, анда баары бир сиз инсулинге өтөсүз. Албетте инсулинге өзүңүз эле өтүп албайсыз, эндокринологуңуз менен кеңешип туруп, анан өтөсүз. Анан инсулиндин сайып баштаганда кандай болот? Эки түрдүү инсулин бар, негизи түрлөрү көп. Негизинен эки түрдүү бар. Короткое действие деп коет и пролонгированный деп коет. Бул мындайча айтканда узагыраак убакытка чейин жете турган. Биз эң көп билген ошол актропит, наварапит дегендер бар. Биздин өлкөдө актропит сайылат. Бирок эгер бейтап инсулинге өткөн болсо, дароо эле бул короткий инсулинден баштабайт. Биринчи пролонгированный, узагыраакка жете турган, бир суткада 2 жолу сайыла турган протофан деген инсулин сайылат. Негизи бир суткада бир жолу сайып койсо боло турган дагы инсулиндер бар. Бирок негизинен ошол бир суткада 2 жолу сайылчу ушул протофанды саябыз биринчи инсулинге өткөндө. Жана суткасына 2 жолу сайылат, ал тамакка карабайт. Айталы, эртең менен 8де сайган болсоңуз, кечкурун дагы 8де саясыз. Эртең менен 6да сайган болсоңуз, кечинде дагы 6да саясыз. Бул тамактан көз каранды эмес. Анткени ошол узакка жете турган инсулиндин жанагы ашыкча пик деңгээли да канча көп болбойт да. Ошон үчүн ал бир калыпта ошол инсулин менен организмди камсыздап турат. Негизи соо адамда дагы 1 саатта 1 единицадан инсулин чыгып турат. Мындайча айтканда клеткаларга бөлүнүп турат. Качан биз тамактанган учурубузда бизде ошол инсулин көп чыгып баштайт. Башка учурда бир калыпта азырактан чыгып турат. Анан ооруган учурда болсо, албетте инсулин сайып башташка туура келип калат. Инсулин сайып баштаганда, өтөдө айткандай, суткасына 2 жолу саясыздар, длинный инсулинди, узагыраакка жете турганды, протофанды. Анан мындан сырткары жанагы бигуаниттерден, демек метформинди аталыштары көп, сиафор, глюкофаж, ситамет дегендер бар. Ушулардын ичинен бирөөсүн кошумча ичип турасыз. Анткени бул узакка жете турган инсулин өзү сахарды түшүрө албашы мүмкүн да. Ошондуктан ушул таблетканы кошо ичип туруу сизге сунушталат. Бирок жанагы диабетон деген сыяктуу дарыларды ичпейсиз, анткени алардын эми кереги жок. Бирок метформинди ичип турсаңыз жакшы болот. Ал болсо кошумча жардам катары сизди жакшы кылып турат. Бирок метформин ичкениңизге карабай, инсулиндин ошол пролонгированный сайганыңызга карабай, сахары көп чыга берсе,
анда экинчи инсулинди дагы кошушка туура келет. Актропитте болсо тамактан жарым саат мурда саясыз. Демек 3 жолу тамактансаңыз 3 жолу, 2 жолу тамактансаңыз 2 жолу. Тамактан толук жарым саат мурда саясыз. Анан бул актропитти сайгандан кийин сөзсүз түрдө тамактанышыңыз керек болуп калат. Анткени болбосо демек организмде сахар түшүп кетет дагы, кайра коркунучтуу нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан демек актропитти сайгандан кийин сөзсүз тамактанышыңыздар керек. Ошону эске алып коюңуздар. Анан өз алдыңыздарча инсулинге өтпөңүздөр. Врачтын ушул сунушу менен зарылчылык болсо өтө бериш керек. Себеби эгерде өзү айткандай сахар дайыма көп жүргөнүнө караганда инсулин сайып, сахарды нормага алып келип алган жакшы. Ошондо Кудай буйрса сизде бардыгы сонун болот. Демек өзүм жөнүндө да айтып өттүм. Консультация алганы келсеңиздер болот, Ош-Ошко жакын жерлерде болсоңуздар. Анан албетте бул адат деп коелу, көпчүлүк эле ушул сахар менен ооруган бейтаптарда бир жылда бир жолу, 2 жолу ооруканага жатып дарылануу адаты бар. Бир жолу мага дагы келип дарылансаңыздар болот. Колдон келишинче жакшы карап берем. Кудайым буйрса келсеңиздер, үйүңүздөргө кубанып кайра кетесиздер.